Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Токтогул районунда катуу жааган жаандын айынан Бишкек-Ош автожолунун 272-800 чакырымында сел жүрдү. Натыйжада жолдун бул бөлүгү убактылуу жабылып, унаа кыймылы токтоду. Унаалар жолдо тыгылып калып, жол коопсуздугу кызматкерлери кырдаалды жөнгө салуу жана кыймылды калыбына келтирүү үчүн иш жүргүзүүдө. Учурдагы аба ырайынын оор шарттарына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар кызматы айдоочуларга бул багыт боюнча жолго чыкпай турууну сунуштайт. Токтогул пост. Жолго чыкпай тургул. Assalamu alaikum урматтуу кесиптештер. 2023-жылдын 7-июнь күнү кечки саат 18:02 чамасы Бишкек-Ош автожолунун 272 чакырымында сел жүрүп, автоунаалардын кыймылы токтоп калды. Азыр мына ДЭОнун кызматкерлери келип атат. Азыр келип атышат. Наркы өттө бир 30 машина, берки өттө 30 машина турат азыр убакта. Атайын кызмат КАЦ жана Комбинат Плюр түнкү клубтары ЛГБТ өкүлдөрүн тартып баңгизат колдонууга шарт түзүп жаштарды бузуп жатканын аныктаган. Текшерүүнүн жүрүшүндө психотроптук дары-дармектер табылып, 2 клуб толугу менен жабылган. Нокс түнкү клубундагы дааратканадан ак порошок салынган пакеттер табылып, клубдун ээсине жана администраторуна түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Табылган психотроптук жана баңгизаттар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Анын жыйынтыгына жараша түнкү клубтардын ээлеринин жана администраторлорунун аракетине укуктук баа берилери кошумчаланды. Анан дагы бир маселе туугандар, ушу түнкү клубтардын иштөөсүн өтө УКМК кызматкерлери баалап барып текшерүүлөрдү жүргүзүп, кече күнү жаңылыктарды чыгарганда аябай бизди кубантты. Себеби ал жерден ошо баңгизаттык, троптук аябай бир плас иштери көп болот да негизиче. Ошол боюнча барышып, алар текшерүү жүргүзгөндө ошондой нерселерди аныкташкан. Эми өткөндө дагы видео чыгарган эдик. Ушул клубтар, түнкү клубтар бир чектөө менен иштесе, бир 30 жаштан жогорусун киргизсе, азыр көпчүлүгү эле ошо жаш балдар, жаш өспүрүм курактагы мына 18ден өйдө же болбосо 20-22 жаштагылар кирип алып, ал жакта не деген гана кылыктарды кылып атышат да. Анан ушул ата-энелердин көзөмөлү аябай слабый болуп жатабы. Ошол себептен жаштарды байкасаңыздар, өтө эле ал жака баргандан кийин бузулуп, ушундай ит кылбаган кылыктарды кылышып, алды ушу баңгизатка чейин барып, мынакей УКМК кызматкерлери ушул кармашыптыр. Ушинтип туугандар, өтө бир жаман адаттар болуп атат. Ошол себептен ушундай өз негизи түнкү бар кафелерге мен өз негизи каршымын. Ошолордун өз негизи жаап сала турган болсо, Кыргызстанда жашоо оңолуп кете тургандай эле сезилип атат туугандар. Ошого кандай өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып кетсеңиздер жакшы болот эле. Ушул көпчүлүк жаштардын бузулгандыгынын себеби дагы ушул бар кафелерден болуп атат деп толук эле айта алам туугандар. Ал жака баргандан кийин билесиздер, ичимчик ичишет, көңүл ачышат. Андан чыккандан кийин көпчүлүк жаштарда арасында бул өтө эле көнүмүш адат, баары эле байкап жүрүшөт. Ал жака баргандан кийин көңүл ачып отурабыз дейт да. Көпчүлүк эркектердин баргандыгы ал жерден ушул ыплас ишке барып, ушул ыплас ишти көздөп баргандар аябай көп болот да. Туугандар, мунун акыбети, мунун аркасы аябай бир өкүнүчтүү бүтөт. Ошол себептен ушундай кафелердин, түнкү барлардын иштешине ушу мамлекет тарабынан бөгөт коюп, аябай бир жакшы бир текшерүүлөр жүргүзүп, контроль кыла турган болсо, мен аябай кубанычта элем. Сиздер дагы өз ой пикириңиздерди калтырып кетсеңиздер жакшы болот эле.